Yani yüzüyle koysa bana tutaylamayın. Aydamayız baştan aldığa. Yarım saat oldu, 5 adam. Ana neyim girdi? Gelip pazarlarda gelip жерден жарым саатта келди. Мо үй түтөп баштана коштан йылдызда билген бизгечи. Үй түтөп баштаганда биз чалганбыз. Ошондон күйүп бүткөндө келдиңиздер. Сен кыйкырма. Жок, укпума. Мен 3 минутта Жок, жетпеген мага класс. мен диспетчерге чалгам. Диспетчерге чалгам, короче. Эртең көрөбүз. Балдар эле. Балдар. Эртең көрөбүз. Мен диспетчерге чалгам, түтөп баштаганда чалгам. Диспетчер жарым саатта келген. 5 минутта келген дедим. Мола карапай мен. Молда жок. Мен уктум келдим, азыр уктум келдим. Азыр диспетчерге чалдым. 20 минуттан кийин диспетчер адресиңер каякта да Турда диспетчерге. Мен эртең прокуратурага, через прокуратурага. Караңыздарчы, бүт өрттөнүп кетиптир. Бул жактардагы бардыгы. Мына өзүңүздөр көргөндөй эч нерсе калган эмес. Жамааты анан дагы жеке ишкерлерден дагы кошулду да центрден тил жактан бул жактан. Алла разы болсун. Ушу эл журт бар экен, элге ыраазычылыгын билдирем ыраазымын. Ушунча эл бар экен, кайгыны тең бөлүшүп, колунан келген жардамдарын берип отурушат. Рахмат. Ассаламу алейкум. Урматтуу Токтобулдук бир туугандар, урматтуу кайрымдуу бир туугандар. Мына өзүңүздөргө маалым болгондой эле мурда күнү кечинде өзүбүздүн бардык социалдык тармакта, WhatsApp социалдык тармагында ушул Султан акебиздин, Назгүл эжебиздин үйү кырсыктап калган боюнча маалыматтар келип түшкөн. Кудай буйруса ушул жерде агаларыбыз, бул жакта мен өзүм билген Мирлан болуп, кечээ күнү жалпы ушул 7-де көчөмө-көчө ар бир үйлөрдү такалдатып кыдырып, бул жерден ушул алыста жүрүп жакындан косулган алыстагы мекендештер дагы, алыстагы бир туугандар дагы бардыгы өз салымын кошуп өттү. Жана бизде ушул кечээ күнү 7-деги футбол ойногон жаштарыбыз дагы кечээ күнү бир турнирден 3000 сом ошол жектен акчалай сейлеп уткан экен. Ошондо ушул эжекебизге ыйгарабыз деп ошол өз сөздөрүн айтып өткөн. Ушул жерде жалпы колдоо көрсөткөн бир туугандарга, алыстан туруп жакындан колдоо көрсөткөн бир туугандарга да Аллах Таала мекидүүнө ыраазы болгон болсун. Бул апаат деген мындай кырсык айттырбай келет. Эже сиздер да сабыр кылыңыздар, кайрат кылыңыздар. Бардыгы жакшы болот. Мындан кийин жалаң гана жакшылыктар болсун. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Мына бардыгыбыз ушу чогулткан кичине бир акчабызды алып эже колуна берип атабыз. Анан буюрса да колдон келишинче дагы жергиликтүү бюджеттен мүмкүнчүлүк болушунча жардам беребиз деген ойдобуз. Тынччылык болсун, элибизде аманчылык болсун. Ушу кичине чогулган акчадан бир томсан салып, Рахмат. Сизге да Кудай колдосун. Шаардык кеңештин депутаттарына аттан келип атабыз. Депутаттардын өзүнөн чогултуп кеткен аста болсо көптөй көрүп алып алып мындай